Кыяматтын 6-белгиси – фитнанын пайда болушу. Фитна бул сыноо, азгырыктар жана тынчсыздануу мөөнөтү. Пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун, ушундай бир учурлар болот, мусулмандардын ыйманы өтө чоң сыноону башынан өткөрөт. Алардын көпчүлүгү ыймансыздыкка жана адашууга кабылышат деп айткан. Абу Муса аль-Ашари Аллахынан ыраазы болсун, риваят кылган хадисин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун мындай деп айткан: Кыяматтан алдын бүркүк түнгө окшогон сыноодор болот. Эртең менен ыйманы болгон адам кечинде ыймансыз болуп калат. Ал эми кечинде ыйманы болгон адам эртең менен ыймансыз болуп калат. Мына ошондо отурган адам туруучу болсо басып баратканы чуркагандан жакшыраак болот. Качан ушундай убактарга күбө болсоңор, жааңардын оогун сындырып, жааңарды үзүп жана кылычыңарды ташка чаап сындыргыла. Эгерде силердин үстүңөрдөн бастырып келишсе, анда адам атанын жакшы баласындай өзүңөрдү жакшы туткула. Абу Хурайра Аллахандан ыраазы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун мындай деп айткан: Бүркөк түнгө окшогон фитнанын башталышынан алдын жакшы иштерди кылып калгыла. Эртең менен ыйманы болгон адам кечинде ыймансыз болуп калат. Ал эми кечинде ыйманы болгон адам эртең менен ыймансыз болуп калат. Адамдар өздөрүнүн ыймандарын дүйнө пайдалары үчүн сатып калышат. Ибн Умар Аллахандан ыраазы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун өйдө туруп, чыгыш жакты карады да мындай деп айтты: Уккыла, фитна мына ушул жактан келет. Чындыгында фитна ушул жактан келет. Шайтандын мүйүзү кайсыл жактан чыкса, ошол тараптан келет. Шайтандын мүйүзүнөн максат анын күчү жана шайтанды ээрчигендер туурасында айтылууда. Шайтандын мүйүзүнүн ортосунан күндүн чыгышы жана күндүн батышы да белгилүү. Себеби шайтан күн чыгып баратканда жана күн батып баратканда ага башын ийип жүгүнөт. Атап айтканда, чыгыш ар кандай агымдардын мекени. Ирак мамлекетинде биринчилерден болуп харжиттер, рафадиттер, батаниттер, кадариттер жана джахимиттер пайда болгон. Харжиттердин жана кадариттердин пайда болушуна көптөгөн сахих хадистер бар. Иранда болсо, Мирза Али Мухаммад аш-Ширази деген киши өзүнүн бузуку иштерин айтып чыгат да өзүн Албаб деп атаган. Ал түрмөгө камалат да кийин өлүм жазасына тартылат. Бирок анын жолун өзүн Бахуллах деп атаган Мирза Хусейн Али аттуу киши улап кетет. Ал өзүн пайгамбармын деп жарыялат жана Бахаизм аттуу дин ойлоп таап Аль-Ахтас деген китепти жазып чыккан. Ал эми Индияда болсо Мирза Гулама Ахмад Аль-Кадияни өзүн пайгамбар деп жарыялап, ислам динине каршы окутууларды пайда кылып баштайт. 1908-жылы холера оорусу себептүү өлөт. Мына барыбызга белгилүү болгондой, пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттары болсун бул фитна, бузукулук, адашуулардын кайсы жактан чыгышы туурасында айткан сөздөрү болуп өттү. Ал тургай, азыркы күнгө дейре чыгыштан ар кандай бузукулук жана ар кандай агымдар чыгып келет. Мусулмандар пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун жашап турган учурунда эле жалган пайгамбарлардын чыгышы жана пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун өлгөндөн кийин ислам динин таштап койгон эки жүздүүлөрдүн фитнасына күбө болушкан. Мусулман дүйнөсүн катуу таң калтырган биринчи фитнанын башталышы 3-чү халиф Осман ибн Аффан Аллахандан ыраазы болсун учурунда эле башталат. Ага чейин келген баардык фитна, бузукулуктарга мусулмандар туруштук берип жеңип келген. Ошого да көптөгөн себептер бар эле. Хузайфа ибн Аль-Яман Умар ибн Аль-Хаттаб Аллахандан ыраазы болсун мындай деп сураган риваят кылат: Пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттары болсун азгырыктар туурасында айткандарын ким эстей алат? Хузайфа жооп кылып: Ал сөздөр менин эсимде бар. Умар айтат: Сен тайманбазсың, аларды мага айтып берчи. Хузайфа Аллахандан ыраазы болсун пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттары болсун айткандарын айтып берет. Үй-бүлө, байлык жана коңшулар адам үчүн азгырык болот. Ал эми намаз, садака жана жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу алардын кемчиликтерин жууп турат. Умар айтат: Мен мындай азгырыктар жөнүндө сурабадым. Мен деңиздин толкунундай долууланган азгырыктар туурасында сурадым. Хузайфа айтат: О момундардын башчысы, ал сага коркунучтуу эмес. Чындыгында сени андан жабык эшик тосуп турат. Умар сурайт: Ал эшик ачылып кетеби же сынып кетеби? Хузайфа: Сынып кетет деп жооп берет. Анда Умар: Аны жабуу кыйын болот деп айтат. Адамдар сурашты: О Хузайфа, ал кандай эшик экенин сага белгилүүбү? Сен аны билесиңби? Хузайфа жооп берет: Ооба.
кирген караңгы түндөн кийин эртең менен таң аткан кандайгы билген болсом, мага ал эшик ошондой белгилүү. Жана бул менин сөздөрүм силерге жалган жомок эмес, деп айтканда, адамдар ал эшик тууралуу суроодон коркуп кетишет да бул суроону Масрук аттуу кишиге карашат. Масрук сурайт: "Ал кандай эшик, Хузайфа?" Хузайфа: "Ал Омар" деп жооп берет. Мына ошентип фитна, бузулуктардын жана азгырыктардын таралып кетишине Омар ибн Хаттаб тоскоол болуп турган. Аллах андан ыраазы болсун. Омардын жана 3-чү Абу Бакр бийликке келиши туурасында пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун түшүндө көргөнүн айткан. Хадистин маанисинде: "Мен түшүмдө өзүмдүн булагымдан суу алып, адамдарга суу берип жаткан экенмин. Ошол жерде менин жаныма Абу Бакр келди да, менин кетишим үчүн колумдан челекти алды да, 2 жолу суу алды эле, анын бул иштеринде алсыздык бар экенин көрдүм. Кийин Омар ибн Хаттаб келип, Абу Бакрдан челекти алды. Мен Омардан ушундай бир кубат менен сууну алып жатканын, эч ким анчалык сууну ала албаганын көрдүм. Мен Омарды элдин башында башчы болуп турганын, ал эми ошол учурда булак толуп ташып турганын көрдүм. Аллах андан ыраазы болсун." Имам Аш-Шафи айтат: "Пайгамбарлык түштөр боло турган түштөрдөн болот. Ал эми пайгамбарыбыздын ага Алланын салам-салаттары болсун, Абу Бакрдын ишиндеги алсыздыгы туурасында айтчу болсок, Омар өзүнүн башчы болуп турган жылдары көптөгөн жерлерди басып, мусулмандардын жерлерин чоңойткон. Ал эми Абу Бакрдын анын кыска мөөнөт башчы болуп турганы, ага эрте өлүм жеткени жана ыймансыздар менен болгон согуш Абу Бакрдын көп жерлерди басып, мусулмандарлардын жерлерин чоңойто албай калганына себепчи болгон." 6 белгисинин уландысын кийинки чыгарылышта көрүңүз. Биздин каналга катталып, лайк басып жана биздин видеолорду башкалар менен бөлүшүп, жакшылыкка себепчи болуп, жакшылыктын ачкычы болуңуз. Пайгамбарыбыз ага Алланын салам-салаттары болсун айткандай: "Кимде ким жакшылыкка көрсөтчү болсо, анда аны кылган менен барабар" дейт.